Эгерде бактылуу жашайм десеңиз, эгерде жыргап жашайм десеңиз, үйүңүздө бейпилдик болсун десеңиз, тынчтык болсун десеңиз, чөйрөңүздө жакшы адамдар менен ораңыз. Чөйрөңүздү өзгөртүңүз. Чөйрөңүздө жакшы адамдар болсун. Ошондо бактылуу жашайсыз, кыйналбай жашайсыз, рахаттанып жашайсыз. Чөйрөңүз жаман адамдар менен толгон болсо, кыйналып жашайсыз, тозокто жашайсыз. Жаныңызда күндө сүйлөшкөн, олтурганыңызда, турганыңызда жакшы адамдар менен, позитивдүү адамдар менен, келечектен үмүт берген адамдар менен олтуруңуз. Ошолор менен сүйлөшүңүз, ошолор менен баарлашыңыз. Ошондо жашооңуз оңолот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Жалиси салих, жакшы адам менен олтуруу атыр көтөрүп, атыр саткан адам менен жүргөнгө окшош" деген экен. Жипаржыт саткан, жипаржыт көтөрүп жүргөн адам менен жүргөн сыяктуу жакшы адам менен жүрүү деген экен. Ал адамдын балким жипаржыт көтөрүп жүрөт, аяк койсо, бияк койсо жипаржыты тиет, же болбосо жанында жүргөндө жыргап, рахат, сонун жыттанып жүрөсүң да. Же болбосо жок дегенде бир ошо жипаржыты сатып аласың. Жаныңа тиет. Ал эми жалиси суу, жаман адам менен жүрүү, жаман адам менен дос болуу, темирчи баягы отчу менен бирге жүргөндөй болот деген экен да. Темирчи же отчу менен. Эми бул темирчинин баягы мээнеттин баары жакшы деңизчи. Салыштырып атат. Просто темирчинин жанында турсаңыз, от менен иштеген адамдын жанында турсаңыз, же кийимин күйөт дейт, же баягы темирдин жагымсыз жыты келип адамды ыңгайсыздык жаратат дейт да. Жаман адам менен жолсаңыз, сөзсүз анын жамандыгы тиет экен. Ошондуктан кыргыздар жакшы сөз бар. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Казанга жолосоң, көзү жугат, жаманга жолосоң, жаласы жугат дейт. Жаман адамдын биз ойлошубуз мүмкүн таасири тирбейт деп. Жок, ар бир адамдын бири-бирибизге таасири бар. Жаман адамдын таасири тиет. Ошондуктан айткан экен. Өзүңүздөн сурап көрүңүз. Күндө сен эң көп сүйлөшкөн 5 адамды айт. Келечекте ким болоруңду мен айтам деген экен. Күндө өзүң эң көп сүйлөшкөн, убактыңды көп өткөзгөн 5 адамды айт. Келечекте сенин ким болоруңду мен айтам деген экен. Эгерде күн сайын 5 ыймандуу, такыва адам менен баарлашсаңыз, 6-чы ыймандуу, такыва адам сиз болосуз. Эгерде күн сайын 4 бизнесмен менен, 4 миллионер менен сүйлөшсөңүз, 5-чи миллионер сиз болосуз. Эгерде күн сайын эрктүү, күчтүү 3 адам менен сүйлөшсөңүз, 4-чи эрктүү, күчтүү адам сиз болосуз. Эгерде күн сайын 2 акмак менен сүйлөшсөңүз, 3-чү сиз болосуз. Жаныңызда ким менен жүрөт, ким менен сүйлөшөсүз, көңүл буруңуз.